Менtin процессиде байкадым, балдарга эркиндик бербесек өнүгүү болбойт экен. Анан мынау мугалимдер үчүн жазган бир китебимде мына устаттык өнөрү деген китеп. Мына ушунда эркиндик аркылуу билим берүү дегенди жазганмын. Бизде мындай отур, түз отур, мындай деген сөз жок. Кандай саңа удобный болсо ошондой отур, албетте этиканы сактап. И байкасаңар эгер кааласа басып жүрөт, анча кааласа сыртка чыгып келет, үй тапшырманы сураганда бири-бириден сурап чыгып келет. Ошондой бир эркиндикти бергенибиз өнүгүүгө бөлгө түздүк. Эң башкысы алар бай кыргызда фразеологизм бар, серпас дейт. Анан кийин мындай комплексовация этип калбайт. Эртеге социумга, чоң цивилизацияга барганда, бая өздөрү айткандай, кайсыл жерде болсо дагы өзүнү суудагы балыктай сезиш үчүн дагы эркиндик бердик. Бирок в разумных пределах. Анан ошо сабактарга кирип мугалимдерди көрсөм, жаш мугалимдер өтө кыйналат экен. Балдарды башкара албайт. Ошо үчүн дагы мугалимдик кесипти таштап кетет. Ошону көрүп, анан ушу китепти ошо үчүн жаздым, устаттык өнөрү деп. Мында жаш мугалимдердин школасын ачыш керек деп, ал школанын жобосуну түздүм. Бул жагыда болсо, ошо жаш мугалимдер мектебинин программасыны түздүм. Эң башкысы мугалимдик кесиптин кадыр баркыны кантип көтөрөбүз? Албетте айлык, бирок айлык менен эле мугалимдин имиджи көтөрүлбөйт да. Мугалимдин имиджини көтөрүш үчүн коомдун аң сезими өзгөрүш керек, мугалимге болгон көз караш. Ал эми аны өзгөртө турган баягы чөгүп жаткан адамдын куткарылышы өзүдөн дегендей мугалимдин өзүдөн. Мугалим өзүнү бийик, күчтүү, таза профессионализм менен көрсөтсө, аны окуучу дагы коом дагы сыйлайт. Ошол үчүн кайсы бир даражада мугалимдер деле өз алдынча самообразование, өз предметини билсин деп ушу китепти жазганымдын себеби мугалимдердин устаттыгын көтөрүш керек эле да. Азыр 17-20 жылдан бери иштеп атат. Алгач муну дагы өзүм жетектеп жүрдүм. Кийинчерээк анан Чынара Токтоназарова деген шакиртим бар. Ушу гимназияны бүткөн. Рус литти БГУдан бүтүп келип, 14 жыл турмушка чыкпай менин жанымда иштеп жүрдү. Орус тилиден 4 жолу окуучусу республикадан 1-чи орунду алды. Ал мына ушул. Ошо Чынара мына азыр Бишкекте. Мунун окуучулары 4 жолу 1-чи орунду алды, анан калган 2-чи, 3-чү орунду дагы өтө көп алды. Мына ушул Чынара бул жерде ошо окуучулары менен турат. Министр берип аткан учуру 1-чи орунду алган. Мугалимдер мектебинен сонун педагогдор өсүп чыкты. Алар кайсылар дегенде мына Чынара, андан илгери Батма Абдыхамидова деген деле ушул коллективден, ушул чөйрөдөн өсүп чыкты. Азыркы күндө Билим берүү академиясында иштеп атат, доцент, кандидат. Чынара Бишкекте иштеп атат. Анаркулова Нарбүү мына школа жакшы чыкты. Гүлзира, андан кийин мына Зылайка. Бул немеси жаш мугалимдер мектеби, бул жерде мына эмблемасы бар. Жаш мугалимдер мектеби деген эмблема бар. Алгач өзүбүздү ачтык, кийин аны райондо ачтык. 200-ге чейин жаш мугалимдер, андан кийин барып туруп область, азыркы күндө бүт Кыргызстан боюнча жаш мугалимдер мектебибиз ушу иштеп атат да.